Баткен облусунда кырдаалды ыкчам чагылдыруу боюнча оперативдүү медиа штаб өз ишинин алкагында маалымат жыйындарын түз эфирде алып берүүнү улантат. Баткен облусунда кырдаалга байланыштуу калкты электр энергиясы менен камсыз кылуу боюнча маалыматтар менен бөлүшүп, Кыргыз Республикасынын энергетика министринин милдетин аткаруучу Ибраев Таалайбек Омукеевич сиздер менен байланышта. Саламатсызбы, Таалайбек Омукеевич? Сөз сизде. Саламатсыңар, урматтуу биздин журналисттер. Бүгүнкү күндө Баткен областынын коогалам жүрүп жаткан аймактарын керектелүүчү электр энергиясы менен камсыздоо учурундагы абалы. Бул аймактарда электр энергия менен камсыздоону калыбына келтирүү боюнча чаралар көрүлүүдө. Азыркы 22 жылдын 17 сентябрь саат 8-деги абалдыга токтолуп кетейин. Баткен областында Баткен жана Лейлек райондорунда 6-10 киловольттук чубалгылардын 15 линиясы авариялык өчүрүүлөргө туш болгон. 32 калктуу конуш, 9609 үй электр энергия жарыксыз калган. Анын ичинде Баткен областынан 24 подстанция, Лейлек районундагы 6 подстанция. Бул баары тең жанагы ок атуудан келип түшкөндүн тыянагы ушул болуп атат да. Көбүнчө линияларда обрыв болгон. Bir iki трансформаторга снарядтын огу осколкасы келип тийген да. Бүгүнкү күндө Кыргыз улуттук электр тармактарынын акционерлик коомунун филиалынын кызматкерлеринин ичинде күжүрмөн зоналар электр менен камсыздоо калыбына келтирүү боюнча ыкчам топтор түзүлүп, азыркы убакта иштөө жүрүп жатат. Баткен областында оңдоо иштерине кошумча Баткен ПЭСтин персоналынан тышкары дагы 60 адам тартылган. Бул Ош областынан, Ош ПЭСтен, Жалал Абад ПЭСтен жана Чүй ПЭСтен кошумча бригадалар тартылган. Анын ичинде энергетика ишканаларынын персоналынан 42 адам, 8 бригада тартылган. Ошол эле 12 даана атайын персонал, 3 телескоп, 1 мунара жана 4 кран манипулятор жана 4 бригадалык машина кошумча тартылган. Булардын тартылган себеби азыркы убакта өзүңөр көрүп атасыңар, биздин жана авария болгон аба чубалгылар жана подстанциялар айылдарга кээ бир жерлерин мүмкүнчүлүк боюнча баягы өз нугуна келтирип атышат, кээ бир жерлерге жана биздин пограничниктер, солдаттар азыр киргизбей атат. Ал жерге барганга болбойт деп. Атак бизде өзүңөр билгендей бригадалар даяр турат. Анын баары тең ГСМ, бензин, солярка, трансформаторное масло, дополнительное трансформаторлар жана электро зымдары менен камсыз болгон. Азыркы убакта биздин азыркы 17:00-га карата саат Самаркандык көмөк чордонунда Аксай 10 киловольттук аба чубалгысы кошулуп, бүгүнкү күнгө ишке берилди. 13:37-де 35-10 киловольттук Лейлек деген көмөк чордону 10 киловольт коммунизм жана аба чубалгыласын тоже ийгиликтүү бүгүнкү күнгө электр энергия берилди. 17:58-де подстанция Лейлек 35-10 киловольттук көмөк чордонунда Хлоп пункт деген фидер 10 киловольттук аба чубалгысы кошулуп, бүгүнкү күндө ийгиликтүү азыр электр энергия берилип жатат. Ал андан тышкары энергетиктер билесиңер 16 000 энергетик бар. Ошонун бүгүнкү күндө чечим кабыл алып, ошол Баткенге жардам берүү үчүн бир күндүк айлык маянасын которуп берүүгө чечим кабыл алынды. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, профсоюзный комитет бар энергетиктердин. Бизде ошол профсоюзный комитет аркылуу жардам кылып, ошол Баткенде туугандарыбызга жана энергетиктерге тамак аш жагынан да жардам берүүгө бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк болуп атат. Биринчи күндөрү Кудай буйрса биздин машинелер толукталып, ошону менен жөнөтүлөт. Азыркы убакта акыбал тынч, ок атуулар токтолгон. Бизге биздин пограничниктер доступ берселе, биз кайра ошол линияларды өз нугуна келтиргенге бригадаларыбыз менен өзүбүздүн энергетиктер даяр турат. Эгерде маалымат үчүн айтып кетсек, азыр эч кандай бизде
электроэнергия жагынан жана кошумча авариялык өчүрүүлөргө жарактылуучу материалдар боюнча эч кандай проблема жок. Азыркы күндө баары бар. Азыр ошол команданы эле күтүп отурабыз. Бүгүнкү күндө холдингдин председатели Садыков Нурлан Маткасымович ошол жерде жана биздин бияктагы Минэнергиядан и Нестин персоналдары жардамга ошол жерде турушат. Азыр бүт унаалардын баары, тетиктердин баары Баткен ПЭСте жайгашкан. Рахмат, анда маалыматтарды расмий тилде да бөлүшүп кетсеңиз. Так, уважаемые средства массовой информации, текущая ситуация электроснабжения потребителей в зонах боевых действий Баткенской области, мерах по восстановлению электроснабжения зоны боевых действий на кыргызско-таджикской границе. На 8:00 утра 17 сентября 2022 года отключенным остаются 15 линий электропередачи 6-10 киловольт по Баткенскому и Лейлекскому району Баткенской области. Без электроснабжения остались 32 населенных пунктов, это 9609 домов, из них 26 подстанций в Баткенском районе и 6 подстанций в Лейлекском районе. На сегодняшний день созданы оперативные бригады для восстановления электроснабжения в зоне боевых действий из числа работников филиала АО НЭС Кыргызстана, которые на сегодняшнее время готовы к работе. По Баткенскому ПЭС работе привлечено 60 человек из ремонтного персонала, дополнительно привлечены 42 человека. Дополнительно это привлечен Джалабадский ПЭС, на помощь пришел, и Ошский ПЭС. То есть в других областей и районов республики порядка 8 бригад организовали. Также привлечено к работам 12 единиц спецтехники, это 3 телескопа, 1 вышка и 4 манипулятора, и 4 бригадные автомашины. Все бригады оснащены необходимыми материалами, ГСМ, оборудование запасными частями. И достаточное количество дополнительно направлено 5 силовых трансформаторов 1004, 6 штук дизельных генераторов от 6 до 30 киловатт и 1 тонна трансформаторного масла. Также бригада обеспечена жильем и горячим питанием. Также данные районы Баткенской области направлены руководители Нацэнерго холдинга. В данное время в Баткене находится председатель Нацэнерго холдинга Садыков Нурлан Маткасымович для координации действий на местах. На узловых стратегических объектах энергосистемы усилено дежурство, оперативный ремонт инженерно-техническим персоналом. Также дополнительно привлечены МВД и военнослужащие. На всех подстанциях дополнительно дежурят сотрудники МВД и военнослужащие. Совместно с работниками СМБ работается вся работа по восстановлению поврежденных линий электропередачи и трансформаторов. На данное время из-за тяжелой обстановки на местах оперативная бригада не допускается военным к аварийно-восстановительным работам. Общая сумма ущерба будет дополнительно по восстановительным работам, дополнительно после восстановления, дополнительно дадим информацию. В Чоналайском районе Ошской области электроснабжение полностью в данное время люди пользуются электроснабжением, обстановка там в штатном режиме. Оперативная информация на 17 число на 17:00. Утром 10:44 17 сентября подключили ВЛ 10 киловатт Ахсай по станции 35-10 киловатт Самаркандык РПВ успешно. 13:37 17 сентября подключили ВЛ 10 киловатт Коммунизм от по станции 35-10 киловатт Лейлек РПВ успешно. 13:58 сегодняшнего дня подключили ВЛ 10 киловатт Хлоппункт по станции 35-10 киловатт Лейлек РПО успешно. Также дополнительно энергетиками нашим братьям Баткенской области выделили однодневную заработную плату, это в сумме 20-22 миллионов. Также профсоюзный комитет
энергетиков выделяет дополнительную сумму для помощи по продуктам питания. Вот такая информация на сегодняшний день. Если есть вопросы, я могу ответить. Рахмат, залдан. Суролор болсо, суролор беріңіздер. Да, хотел уточнить у вас. Вы сказали, что по ситуации на 8:00 вы назвали количество домов, которые осталось без электроснабжения, да? Потом были проведены работы. А на данный момент сколько домов, неизвестно? Нет, на данный момент, я же вам сказал, 15, это линия электропередач восстановлена, 15 по станции, в данное время нет электроэнергии. Ну там и людей нету пока, люди все эвакуированы, эвакуация, пока туда доступа нету нашим энергетикам, потому что военные не дают дойти до места. Ну, как говорится, сейчас там обстановка еще неспокойная. А какой-нибудь крупный, скажем, инфраструктурный объект поврежден или просто обычный ЛЭП? Можно выделить? Нет, это по линии электропередачи в основном. Крупных нет у нас. И в тот раз тоже был такой случай, что стреляли всегда на линии электропередачи. В основном повреждены линии электропередачи. Но на сегодняшний день есть все необходимые материалы, спецтехника, так что как дадут команду к месту восстановления, мы быстро его восстановим. Я сказал, дополнительно привлечены еще техника, спецтехника и дополнительные бригады. Да, суролор бар. Анда сиздер Баткен облусундагы калкты электр энергиясы менен камсыз кылуу жана алдыдагы иштер тууралуу Кыргыз Республикасынын энергетика министринин милдетин аткаруучу Ибраев Таалайбек Омуркеевичтин маалымат жыйынына күбө болдуңуздар. Баткен облусундагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча маалыматтарды ыкчам чагылдырып, медиа штаб мамлекеттик органдар менен маалымат жыйындарын мындан ары да уланта бермекчи. Бир нече мүнөттөрдөн соң саат 17:30 Кыргыз Республикасынын саналиктик өнүктүрүү министрлигинен, андан соң саат 18:00 Бишкек шаардык мэриясынын өкүлдөрү маалыматтар менен бөлүшмөкчү. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Түздө эфирде өлкө аймагынын алынган акыркы кабарлар менен тааныштырабыз. Кызматыңыздарда Сайфуллин Мурзаев, амансыздарбы. Ош облусунун Чоң Алай районундагы тажик тараптын ок атуусу токтоду. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы билдирет. Түзүлгөн кырдаалга байланыштуу чек ара кызматынын директору Уларбек Шаршеев жана Тажикстандын чек ара аскерлеринин командачысы Раджабали Рахманали ортосунда сүйлөшүү болду. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында тажик тарап кыргыз чек арачыларынын Чоң Алай районундагы Тешикташ, Карамык жана Каруулдуу айлардагы позицияларын миномет жана артиллериялык түзүлүштөрдүн аткылоосун токтоткон. Кыргыз чек ара кызматы кырдаалды турукташтыруу боюнча иш-чараларды улантууда. Оштун Чоң Алай районунун Жекенди айыл аймагынан 5034 адам эвакуацияланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, алардын ичинен 68 адам райондук борбордук мечитке, Кашка Суу айылынын Тилекмат Ишен ата мечитине 24, калган 4942 жаран жакындардыкына жайгаштырылды. Аларга тамак аш жергиликтүү бийлик тарабынан берилүүдө. Чоң Алай району боюнча эвакуациялоо иш-чараларына жарандык коргонуу кызматтарынан, өзгөчө кырдаалдар министрликтеринен жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан жалпы 185 кызматкер, 12 техника, жергиликтүү тургундардан 673 жаран, 149 техника тартылган. УКМдин Ош облустук башкармалыгынан Чоң Алай районуна 80 матрас, 44 жаздык, 500 дана жууркан бөлүнгөн. Баткен облусунун аймагына өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Кече 16 сентябрда Кыргызстан, Тажикстан менен чектешкен аймактарда курал колдонуу менен катталган чыр-чатакка байланыштуу аймакты тынчтык абалга келтирүү, кагылышуунун очогундагы жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу, эвакуациялоо көчүрүү иштерин жүргүзүү, адам өлүмүнө жеткирбөө жана тийиштүү күчтөрдү мобилизациялоо максатында Баткен облустук жарандык коргонуунун башчысы Президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаевдин 16 сентябрдагы буйругунун негизинде Баткен облусунун аймагында өзгөчө кырдаал режими киргизилген.
Өзгөчө кырдаал жарыяланган аймак Баткен облусун камтыды. Баткендеги соңку кырдаал тууралуу биздин каналга президенттин облустагы өкүлү Абдикарим Алимбаев маалымат берди. Азыркы чейин кээ бир жерлерде атышуулар болуп жатат. Азыркы күндө Сагдиби обласу менен түзүлгөн комиссия биргеликте иштеп жатабыз. Бүгүн биз Сагдиби обласынын губернатору менен жолугушуп, ошол жерде кайсыл жерде атышуулар болуп жатат, ошол жердеги техникаларды алып чыгуу боюнча жана чегарачылар дагы топтолуп туруп заставага келип турсун, чегарада эч ким болбосун деп дагы ушундай ар кандай ыкмалар менен сүйлөшүп атабыз. Бирок сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы жакшы болбой калып атат. Анткени ар кандай коңшу өлкөдөн күчтөр келип калыптыр дагы токтотпой, аларга дагы баш ийбей атышуулар дагы болуп кетип жатат да. Буну биз коңшу өлкөлөрдүн өкүлдөрүнө дагы айттык. Азыркы учурда биз саат 3:30 чегара кызматынын жетекчиси генерал Шашеевдин дагы кошулуп туруп, тажик тараптардын чегарачы кызматынын жетекчиси жана областтардын күч суртон жетекчилери менен бирдикте 4 көчөдө жолугушуп турган болуп, ошол жерден дагы биз башкарабыз. Бул башкаруунун эң негизги максаты ок атышууну токтотуу. Ошол болуп турат. Андан тышкары азыр эвакуация болгондор боюнча мен телефондор менен ошол жердеги айыл өкмөттөр менен лидерлери менен дагы сүйлөштүм. Азыр Баткен областына гуманитардык жардамдар дагы келип жатат. Биздин өзүбүздүн резервтер дагы азыр ошо айыл-айылдарга машиналарга салып, жоопкерчиликтүү адамдар менен жиберип жатабыз. Атайын эвакуация болгондор боюнча түзүлгөн топ уюштурулган, ошол топ аягына чейин бул кишилер менен тыгыз иштешет. Аксай айылы боюнча түнү менен биздин өзүбүздүн подразделенияларыбыз иштешкен. Азыр Аксай толугу менен бизде, элдер ал жерге кирип жатат. Аксайда биздин аскер кызматкерлер дагы ошол жерде. Азыр Лейлек районунда жаңы жер айылына ошо чегарага жакын жер, ошол жер көбөлүү маселе болуп турат. Бул Борбордук арка, ошол жерде чегарага жакын жерлерде Тажикстандын адамдары келип, ошол жерде тоноо менен жана үйлөрдү өртөө менен алек болуп жатат. Азыркы учурда дагы биз буну тажиктердин өкүлдөрүнө дагы каттуу талабыбыз менен азыр айтып жатабыз. Бүгүн биз ушул күндүн аягына чейин тажик делегациялары менен ок атууну аягына чейин токтотуп, техникаларды чегарадан алып кетүүнү биз азыр ушул багытта иштеп жатабыз. Ошону менен бирге Лейлек районундагы жаңы жер айылына дагы биз күч структураларды киргизишибиз керек. Азыр конкреттүү кайсы айылдарда кагылышуу болду? Азыркы учурда атышуулар болуп кетип жатат. Мына бүгүн эртең менен эле Карабакта, Лакан жактан болду. Андан тышкары Достук айылында дагы ушундай маалыматтар болду, атышуулар 4 көчөдө болду. Көкташта дагы ушундай атышуулар болду. Бирок азыр массалык маалымат каражаттарында ар кандай сөздөр, ар кандай такталбаган же болбосо далилделбеген сөздөр, маалыматтар таркап кетип жатат. Мен ушундан пайдаланып биздин мекендештерге дагы кайрылып кетет элем. Такталган гана маалыматтарга ишениңиздер. Бул маалыматты биз убактысы менен берип турабыз. Себеби дегенде маалымат келип, ошолорду бир канча маалыматты биз текшердик, бирок ал маалымат чындыкка жатпай калды. Баткен облусунун Ош-Баткен Исфана Она жолунун 211-220 чакырымдары, 265 чакырымы Кара айыл бөлүгү, 272 чакырымындагы 4 көчө бөлүгү жана Баткен Карабак, Баткен Кызылбел, Көкташ Аксай автожолунун 7 чакырым аралыгында көпүрө жараксыз абалга келгендигине байланыштуу Уна жолдору каттам үчүн жабылган. Ошондой эле Лейлек районунун Кайрагач Кулунду Арка Уна жолу эски багыттагы Ош-Баткен Исфана жолунун 346 чакырым аралыгы жабылган. Төрткүл Достук, Аксай Рават, Миң Булак Чорго, Аксай, Көкташ, Актерек эвакуациялык жолдор ачык, каттам бар. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлиги маалымдады.
17 сентябрь саат 14:00-гө карата алынган ыкчам маалыматтарга таянсак, чек ара коогалаңында жабыркагандардын саны 122 кишиге жетти. Саламат сактоо министрлиги билдиргендей, 7 жабырлануучу амбулатордук дарылоого жөнөтүлгөн. Баткен облустук бириктирилген ооруканасында 41, Лейлек бириккен дарыгерлер борборунда 35, Кулунду бириккен дарыгерлер борборунда 3, Сүлүктүү бириккен дарыгерлер борборунда 6, улуттук госпиталда 21, улуттук хирургиялык борбордо 1, эне жана баланы коргоо улуттук борборунда 6. Ош облустук бириккен ооруканасында 1 жабырлануучу жатат. Андан тышкары куралдуу кагылышуудан 24 кыргызстандык каза болду. Президент Садыр Жапаров кыргыз-тажик чек арасындагы акыркы кырдаалга байланыштуу социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Урматтуу мекендештер, кымбаттуу калайык журт, өзүңүздөргө белгилүү болгондой тилекке каршы Баткен жергебизде коогалаңдуу окуя, курал-жарак колдонулган жана кан төгүүлөргө алып келген чыр-чатак кайталанды. Кыргыз-тажик чек ара аймактарында болуп өткөн бул куралдуу чыр-чатакта мекендештерибиз курман болду. Мен мекенибиздин чегинде курман болгон мекендештерибиздин үй бүлөсүнө, ата-энелерине жана ага туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Курман болгон ар бир туугандарыбыз 1 чарчы метрди бербей, мекен чегин көздүн карагендей сактоо деген ыйык милдетти аткарып жатып курман болушту. Жаткан жерлери жайлуу болсун, жараткан бейишинен орун берсин, алардын үй бүлөлөрү ар тараптан камкордукка алынаарына сөз берем. Урматтуу агайын туугандар, курман болгон ар бир жараныбыз жалпы кыргызстандыктардын сыймыктуу уул кыздары. Ошондуктан эл журтубузга дагы кайрат айтаар элем. Куралдуу кагылыштарда тилекке каршы кырчындай өмүрлөр кыйылбай койбойт экен. Кечээки окуяларда биздин эр жүрөк чек арачыларыбыздын жааган октон жалтанбаган эрдигине, душман бизин кайтарган баатырдыгына чоң ыраазычылык билдирем. Мына сатабыздын каны айланган ар бир азаматыбыз үстүккө босток атылып жаткан октон жалтанбай, чек арадан артка чегинип бербей бекем туруп беришти. Мына ушундай эр жигиттерибиз турганда Кыргызстандын аймактык бүтүндүгү бекем сакталат деп ишенем. Бул куралдуу кагылышта жалаң эле биздин жарандарыбыз өлүмгө кириптер болгон жок. Ыкчам маалыматтарга ылайык тажик тараптагы оор жоготууларга учурады. Урматтуу агайын туугандар, өткөн тарыхка көз чаптырсак, чек ара маселеси жөнгө салынбай, жер талаш учурлардын баары чыр-чатактар менен коштолуп, жоготуулар сөзсүз болгондугуна күбө болобуз. Бирок кандай болгон күндө дагы ата-бабаларыбыздан мурас болуп калган жерибиздин 1 чарчы метр жерин да башкаларга бербейбиз. Улуттук кызыкчылыгыбызды бекем коргойбуз. Сиздерге белгилүү, Өзбекстан менен чек ара тилкелерибиздин баары такталды. Аларды кагазга түшүрүп, тариздөө маселелери гана калды. Ал эми кыргыз-тажик чек арасын тактоо маселелери дагы деле күн тартибинде турат. Тарых тастыктап келе жаткандай, чек ара маселеси өтө кылдатты, сабырды талап кылган оор маселе. Ошентсе да биз кыргыз-тажик чек арасын ыкчамдатып чечүүгө аракетибизди 1 мүнөт дагы токтотпойбуз. Бүгүн Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев КМШнын аткаруу комитетинин төрагасы аткаруучу катчысы Сергей Лебедев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Тараптар кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасындагы азыркы кырдаалды талкуулады. Кыргыз тарап учурдагы абал боюнча актуалдуу маалыматтарды берип, Кыргызстандын деэскалацияга умтулуусун жана кырдаалды саясий жана дипломатиялык жол менен гана жөнгө салуу боюнча өзгөрүүсүз багытын баса белгиледи. Өз кезегинде Сергей Лебедев кыргыз-тажик чек арасындагы болуп жаткан окуялар олуттуу тынчсызданууну жаратып жатканын айтып, бул маселе боюнча КМШнын түзүмдөр менен консультацияларды өткөрөөрүн билдирди. Лебедев Кыргызстандын аскер кызматкерлеринин жана жарандардын курман болгондугуна байланыштуу чын жүрөктөн көңүл айтып, кайгысын тең бөлүшкөн жөнүндө пикирин билдирип кетти. Анын айтымында жаңжалды тез арада чечүү жолдору табыларына ишенет. Ошондой эле Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Чан Мин менен кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалды талкуулады. Ведомствонун маалымат кызматы билдиргендей, эл аралык уюмдун жетекчилигине учурдагы абал боюнча актуалдуу маалыматтар жеткирилди. Аны менен бирге кыргыз тарап деэскалацияга умтулуусун жана кырдаалды саясий жана дипломатиялык жол менен гана жөнгө салуу боюнча өзгөрүүсүз позициясын баса белгиледи. ШКнун баш катчысы каза болгон аскерлердин, жабыркагандардын жана жай тургундардын үй бүлөлөрүнө көңүл айтып, эки өлкө ортосундагы орун алган окуяга тынчсыздануусун белгилеп, жаңжалды тынчтык жол менен чечүүгө чакырды. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун катчылыгы жарандардын өлүмүнө жана оор кыйроолорго алып келген кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууларга олуттуу тынчсызданып жатканын белгиледи. Катчылыктан билдиргендей, алар ок атышууну токтотууну жана Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызматтарынын ортосунда жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрдү кубаттайт. Биз бул татаал чек ара маселесин чечүүнүн, чыңалууну азайтуунун жана эскалациянын алдын алуунун
эки тарапка тең алгылыктуу жолдору табыларына ишенебиз. Биз күч колдонууну жол берилгис деп эсептейбиз. Ошол эле учурда каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, кайгысын жана жоготууларын тең бөлүшөбүз деп айтылат маалыматта. ЖКК катчылыгы абалды көзөмөлдөп жатканы, азыр түзүлгөн элдешүү узак мөөнөттүү болот деген үмүттө экени белгиленген. Чыр чатакты сүйлөшүүлөр жол менен гана чечүү керек, мындан ары адамдардын өлүмүнө жол бербөө болбойт деген Жамааттык коопсуздук келишим уюму. Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жабыркаган Баткен облусуна жана андан улам аргасыз жер которгон жарандарга гуманитардык жардам чогултуу жөнөтүү улантууда. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев билдиргендей, Баткенге келип гуманитардык жардамдардын биринчи иретте өзгөчө калкка учураган аймактарга жеткириле баштады. Азыркы учурда Баткен облусуна жалпы 107 тоннага жакын гуманитардык жардам барды. Анын ичинен 33,5 тоннасы Маргун айылынын аймагына элине таратуу үчүн жөнөтүлгөн. Материалдык резервтер фондунан 6500 литр күйүүчү май, 25 тонна un, кум шекер, 4 тонна 10.000 литр өсүмдүк майы бөлүнгөн. Мындан сырткары жарандардан мекеме ишканалардан чогултулган 90 тоннадай азык-түлүк жиберилген. Ошондой эле бардык облустарда гуманитардык жардамдарды чогултуу пункттары уюштурулуп иштеп жатышат. Алсак Ош облусунда 42 пункт, анын ичинен Кара Суу районунда 18, Ноокат районунда 15, Араван районунда 9, ал эми Бишкек шаарында 24 пункт, анын ичинен Октябрь району 7, Ленин району 6, Свердлов 5, Биринчи Май району 6, Ош шаарында 1 пункт ачылган. Ысык Көл облусунда 67 пункт ачылды. Ошондой эле Чүй, Жалал Абад, Нарын, Талас облустарынын бардык райондорунда кабыл алуу пункттары иштеп жатат. Биз азыр толук аракет менен ошо төрт көчөнүн аркы тарабындагы турган Самаркандак, Рават, Орто Боз, Бозадыр ошо айылдарына азыр ошо жардамдарды биринчи иретте ошо жака көргөзүп атабыз. Эртең менен таңгамал саат 5:30 Разаков шаарына бир хобону жеткиздик. Чек арадагы окуядан улам эвакуацияланган баткендик мекендештерге Жалал Абад облусу гуманитардык жардам жөнөтүүнү улантууда. Жарандар тарабынан чогулуп жаткан күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүк. Урматтуу терегөөчүлөр, кечиресиздер, азыр биз сөздө кабар агенттигине беребиз, андан ары кебизди улантабыз, биздин каналдан алыстабаңыздар. Байланыш менен камсыз кылуу чаралары боюнча маалыматтар менен бөлүшүп, Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Мамбет Кадыров, Айдарбек Абдыраевич сиздер менен байланышта. Саламатсызбы? Саламатчылык. Баткенде соңку абалга байланыштуу облустун тургундарын, мамлекеттик кызмат көрсөтүү борборлорун интернет байланышы менен камсыз кылуу үзгүлтүккө учураган жокпу? Аймактагы байланыш тармактарынын абалы боюнча маалымат берсеңиз. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Чындыгында биз ошол министрдин тапшырмасы менен ошол байланышты көзөмөлдөө агенттигинин астында оперативдүү штаб түзүлгөн. Ошол штаб азыркы күнгө чейин ошо 24 саат бою бүт ошол республикадагы жанагы байланыш боюнча мониторингин анализин жүргүзүп келатат. Ошондой эле ошол кагылышууда биздин дагы кээ бир жердеги азыркы ошол точкалар болуп жаткан жерде байланыштар кээ бир жерде такыр мындай кыйрады, кээ бир жерлерде ошол 2G бул жөн эле телефон менен мобилдик телефон менен колдонуу жагына өтүп калды да. Азыркы учурда ошол жерлердин бошогонуна жана жараша, жана ошол жакка мисалы доступ болгонуна жараша тиешелүү кызматтын кызматкерлери атайын ошону өзүнө калыбына келтирүү иштерин жүргүзүүдө. Биз бул боюнча күн сайын мониторинг кылып атабыз. Мына акыркы маалыматтарга караганда 3-4 аймакта, айылдарда ошол өзүнүн калыбына келтирүү иштери өзүнүн калыбына келди. Бул боюнча биз ар дайым ишибизди алып баратабыз. Биздин кызматтар толугу менен иштеп жатышат. Жана ошондой эле кээ бир жерлерде электр энергиясы болбой калган айылдарда, аймактарда ошол байланыштары ошо дизелдик генераторлордун жардамы менен, ошонун колдонуусу менен биз ошол кызматты көрсөтүүдөбүз. Өзүңөргө белгилүү болгондой, көчө күнү
Мегаком компаниясы жана башка компаниялар ичара жана интернет колдонуу боюнча бекер десек болот бир канча мүнөт пакеттерди ошо Баткен областында ошол жаңжал болгон жерлерде бекер берди. Бул ошол биздин жарандарга өздөрүнүн үй бүлөсү менен, жакындары менен жана керектүү органдар менен, кызматтар менен байланышка мүмкүнчүлүк түзүп берилди да. Ошондой эле 24 саат менен 12-27 санындагы колл-центр күнү-түн иштейт. Ошол колл-центрге чалып, жарандар керектүү маалыматтарды алып алууга тийиш. Анан дагы ошо айта кетчү нерсе, Баткен областы боюнча ошол боевой действие болгон жерлерде гана бизде жанакы байланыштар мындай кээ бир жерде үзгүлтүктүү мындай 100% иштебей жатат да. Калган жерлерде, калган шаарларда штаттык режимде байланыштын баардык түрү интернеттагы өзүнүн мындай кызматын көрсөтүүдө. Бул жерде бир дагы мындай проблема бизде азырынча жок. Рахмат, анда маалыматтарды расмий тилде дагы билдирип кетсеңиз. Необходимо отметить, что по поручению министра у нас в Министерстве цифрового развития была создана комиссия, которая будет по сей день работать в круглосуточном режиме по мониторингу и анализу предоставления сети связи по Баткенской области. В настоящий момент в зоне боевых действий связь ограничена, и это связано, соответственно, с вышеуказанными действиями. И по нашей возможности, как только предоставляется возможность нашим сотрудникам быть в безопасном месте, мы восстанавливаем связь, восстанавливаем сотовую связь. И это только касается на тех участках, где идут боевые действия. Как вам известно, вчера компания Мегаком предоставила бесплатные пакеты для жителей Баткенской области для связи с близкими, родственниками, а также с другими органами, службами, дабы быстрее решить свою проблему. В остальных частях Баткенской области, в городах и селах, где нету боевых действий, связь работает в штатном режиме, услуги по разным моментам, по банковской, по иным, работают тоже в штатном режиме. Мы в той части, где нашим, скажем, станциям не предоставляется возможность электричества, подключаем к дизельным генераторам, что облегчает нашу работу. При первой же возможности, когда наши вооруженные силы освобождают и дают гарантию о спокойствии, скажем, спокойном передвижении для наших специалистов, мы восстанавливаем связь на том или иных местах. К этому часу мы восстановили в 3 аилных местах связь, сотовую связь. Это было повреждение по электричеству и по другим моментам. Контроль и анализ ведется круглосуточно. Также хотел бы, пользуясь моментом, сказать, что у нас есть колл-центр, короткий номер 1227, где можно позвонить с любого оператора связи, звонок бесплатный, и задать, спросить нужные ему вопросы. Операторы колл-центра дают соответствующую информацию, направляют, соединяют и так далее. Рахмат, суроолор болсо. Азыркы тапта кайсыл жерлерде ошо интернет байланыш жок, анан жолдо айтып өткөн аймактарда кайсылар кошулду? Азыркы учурда ошол биздин куралдуу күчтөр кепилдик берген жерлерде биз калыбына келтирип жатабыз. Жанакы кээ бир участокто азыр дагы кээ бир жерлерде толугу менен 100% бүткөндөн кийин гана биз ошол жерди толугу менен кошулду десек болот. Бирок көпчүлүк жерде ошол үн аркылуу 2G деп коебуз, ошол аркылуу байланыштар бар. Кээ бир жерлерде ошол электроэнергияга
байланыштуу биз ошол байланышты бере албай жатабыз. Бирок ошо жогоруда айтып кеткендей, биздин кызматкерлер өздөрүнүн аракеттери менен ошол жерлерди дизелдик генераторлорго кошуп, мүмкүнчүлүктөр боюнча мындай эң биринчи өздөрүнүн иштерин кылып кетүүдө. Ошол бизге бошотуп берген аймактарыбызга киришкенде эле эң биринчилерден болуп ошол байланышты өз калыбына келтирүү, текшерүү, ошолордун сапаты кандай болуп атат, кайсы жерлерде залал келди, ошонусун баарын тактоодо. Жанакы айтып кеткен жерлерди мен азыр айта алат элем. Бул деген Акарык дагы Бел Алма жана Баткен областындагы Баткен шаарына жакын жерде дагы бир жерде өз калыбына келтирди. Төрткүл айылдык округдагы Чоң Кара айылында ошо Sky Mobile мобилдик түйүнүн өз калыбына келтирилди. Бул ушул 3 дислокация боюнча өз калыбына келтиришти. Ошого жараша, мына азыр бошогонго жараша биздин кызматкерлер жана ошол жогоруда айткан мобилдик компаниянын кызматкерлери ошол кепилдик болгондо ошол байланышты өз калыбына келтиришет. Да, суроолор барбы? Кечиресиз, азыр Баткен облусунун аймагында жалпы канча аймакта таксумо менен айта аласызбы? Интернет бар. Мен жогоруда айтылгандай, бул жанакы жаңжал чыккан жерде, атышуу болгон округтарда жана ошо мобилизация болуп элдер чыккан округтарда 100% байланыш жок деп айтсак болот. Ал жерде кээ бир жерлерде 2G иштейт, кээ бир жерлерде балким иштебейт. Биз азыр мунун баарын толук анализ, ошол жерлердин, ошол гана жерлердин анализин азыр айтууга биз эрте, анткени ал деген ар кандай мүчүлүштүктөр менен, кээ бирлери чындыгында айтканда жөн эле бир электроэнергиясынын жоктугунан, кээ бирлери болсо ошол балким станциялардын кыйрашынан болуп атат да. Бул ошол биздин мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша ошол доступ болгондон кийин биз ошондо гана айта алабыз. Бирок ошол жанакы кагылышуу болгон жерлерде ал жерде 100% кепилдик байланыш жок деп айта алабыз да. Бирок анын баары ошо мына жогоруда айткандай 3 регионду айткандай өз калыбына келтирип жатат. Бизге ошол биздин кызматкерлерге кепилдик коопсуздугу берилгенден кийин алар өзүнүн ошол мындай восстановительный кайра калыбына келтирүү иштерин оперативдүү түрдө жүргүзүшөт. Рахмат, дагы суроолор барбы? Суроолор жок болсо, анда урматтуу телекөрүүчүлөр, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, сиздер Баткен облусундагы калкты уюлдук байланыш менен камсыз кылуу, облустун аймагында байланыштын абалы, алдыдагы иш-чаралар боюнча Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Мамбеткадыров Айдарбек Абдраевич менен маалымат алып, суроолорго жооп берди. Баткен облусундагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча маалыматтарды ыкчам чагылдырып, медиа штаб мамлекеттик органдар менен маалымат жыйындарын чагылдырууну мындан ары да уланта бермекчи. Бир нече мүнөттөрдөн соң саат 18:00 Бишкек шаардык мэриясынын өкүлдөрү, ал эми саат 18:30 эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары тийиштүү маалыматтар менен бөлүшмөкчү. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Мен Адил Бакиров, Тек Кыргыз.